Салам достор, коллегалар. Ушу Кисарт тууралуу өзүмдүн оюмду билдирип кетким келди. Мен аябай көп суроолор келип атат. Адамдарда негизи таксистерде, особенно кыргыздарда бизде көп суроолор бар. Потому что биздин көбүсү регистрация боло элекпиз азырынча Кисарткачы. Мен лично өзүм регистрация боло элекмин. 14 сентябрда толук ишке кирип баштайт деген маалыматтарды уктум. Бирок ал маалымат иштеп баштайбы же иштеп баштабайбы пока белгисиз. Ал деле жылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн регистрация кылбай эле турам. Анткени бизге эч кандай пайдасы жок ал Кисарттанчы. Ошон үчүн эми лишний эле волокита болуп атпайбы булчу. Ошон үчүн мындай регистрация кылганга деле көңүлүм жок да негизи. Анан силерге деле ошентип кеңеш берем. Бирок эгерде ким регистрация болуп иштеп атса, ишиңерге ийгилик. Эми эч кандай деле айырмасы жок мунун азырынча. Анткени толук ишке кире элек. Просто Яндекс приоритет кошуп берип атат, регистрация кылгандарга приоритет кылып берип атат. Анан регистрация кылбай жүргөндөрдү коркутуп минус 1 балл кылып, ошо минус 10 баллын алып коюп атат да. Анан кайра эле бирок заказ берет, заказ бербей койгон жок эч кимге. Ошо 14-нө чейин пока иштеп туралы, кандай болот, жыйынтыгы кандай болот көрөбүз. Негизи ушу Кисарт жөнүндө көп видеолорду тарткам, көп маалыматтарды тарткам. Ошол видеолорду могу бурчтагы подсказканы басып, ошол плейлистти көрсөңөр болот кененирээк. Өзүңөр эгерде Кисартка регистрация кылсаңар, ким кылыптырбы же кылбаптырбы кыргыздардын ичинен ошону билели. Просто кызык болуп атат. Силерден суранычы, эгерде силер регистрация кылсаңар, лайк басып койгула видеого. Эгерде регистрация кылбасаңар, анда дизлайк басып койгула. Кылгандар көппү же кылбагандар көппү? Ошол өзүңөрдүн оюңарды билдирип кеткиле, коллегалар, жигиттер. Комментарийге сөзсүз жазгыла, өзүңөрдүн оюңарды, билген маалыматыңарды жазгыла, сөзсүз. Кандай ойлойсуңар, регистрация кылыш керекпи же кылбаш керекпи? Ушул жөнүндө маалыматты тараткыла Кисарт тууралуу. Ошо бардык Москвада иштеп жүргөн, Московский областта иштеп жүргөн бардык туугандарыбыз билсин Кисарт тууралуу. Ошол эми азырынча эч ал жөнүндө ойлонбой эле, переживать этпей эле иштей берели. Анткени акыр заман болгон жок, конец света болгон жок. 14-түнөн кийин деле жашоо зулана берет. Эгерде Кисартка регистрация кылгыла деп бардыгыбызды заставить этсе, регистрация кылабыз. Айлабыз жок биздин баш ийебиз бийликтегилерге. Ошон үчүн эч ал жөнүндө кыжалат болбой, ойлонбой эле пока иштеп туралы. Негизи бизге ошо иштеп жаткан таксопарктагылар ошолор жазат, жакындап калганда мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Ошо заранее документтериңерди даярдап койгула. Кандай болот го деп. Бирок мен жеке оюм 14 сентябрда деле толук ишке кирбей, 14-нөн кийин деле жылат го деп ойлоп атам. Да 1 айга жылышы мүмкүн, же да 2 жумага жылат го деп ойлоп атам. Анткени өтө татаалдашып кетип баратат бул жагы. Анан эми кимге кыйын болот? Бул баягы бирөөнүн правасы менен иштегендер иштей албай калат. Ошо ар кандай себептер менен мындай левый аккаунттар менен иштеп жүргөндөр ошолорго эле кыйын болот, ошолор иштей албай калат да. Эгерде как положено толук иштеп баштасачы. Бирок аны деле жол жобосун табып, аны деле адамдан амал качып кутулбайт го. Иштегенге аракет кылгыла жакшылап. Негизи бул эмне үчүн кирип атат? Бул Кисарт деген деле кирбейт болчу. Бул просто көбүнчө кыргыздар да бул жакта иштегендерчи таксиде. Ошолорго бардык кыргыздарга кайрылып кетмекчимин. Өзүбүздү алып жүргөнүбүздү, жолдо машина айдап жүргөнүбүздү оңдойлу, ошол мындай жакшы үлгү болуп көргөзөлү өзүбүздүчү, чтоб бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Бизди мындай биздин артыбыздан ошо бир кишинин артынан эле бардык кыргыздарды жаман көрүп калышпасын бул жактагы адамдарчы. Ошон үчүн өзүбүздү жакшы алып жүрөлү. Мындай жаман жагыбыз менен эмес, мындай жакшы жагыбыз менен таанылалы. Ошондойго аракет кылалы жакшы жакка. Ошо бардыңарга чоң рахмат бул видеону көргөнүңөргө. Ошо сөзсүз комментарий жазыңыз, лайк же дизлайк басыңыз сөзсүз. Ишиңерге ийгилик, жакшы тургула эмки видеодон көрүшкөнчө.